Жалпы сметалык баасы 317 миллион сомго бааланган, узунлугу 44 чакырымды түзгөн Самаркандек Мадиген Даркум жолунун курулушу ушул жылдын май айынан тартып кайра жанданган. Учурда каттам пайдаланууга берилди. 95-97% бүттү деп эсептесек болот. Жолдун категориясы 4-категорияга кирет. Жолдун турасы 8 метр болуп эсептелинген жолдо. Ушу быйыл майдын ортосунан баштап октябрдын 15-ине чейин ошо 4 айдын ичинде жолду салып бүттүк. Баткен районунун Самаркандек айылы менен Лейлек районунун чек аралаш айылдарын байланыштырган бул жол эки райондун каттамы үчүн стратегиялык мааниге ээ. Анткени буга чейин чек арада талаш жагдайлар орун алганда арка максат айылдары менен болгон каттам үзгүлтүккө учурап, кооптуу абал жаралып келген. Мындан сырткары эки райондун тургундары үчүн экономикалык жактан да байланыш жакшырат. Жолдун оңдолуусу менен айдоочулардын убактысы да үнөмдөлүп, буга чейинки 3 сааттык каттам 1 саатка кыскарды. Мындан ары Лейлек районунун Кулунду максат айылдарына баруу үчүн 200 чакырымдын ордуна 100 чакырымга жетпеген жол жүрүшөт. 1 саат дегенде биз ошо арка айылына жетип барып атабыз. Биринчиден бул биздин эң эле бул азыркы учурда көйгөйлүүчү машина, бул бензинге эконом болду, үнөмдүү болду. Анан экинчиден бул убакыт азыр күндөн күнгө тар дегендей убакытты үнөмдөп атабыз. Жана болсо бул машинанын азыркы жолду жакшы тегиз, мындай айтканда жакшы түз жол кылып коюптур. Ал бул машинанын запчасына да кичине арзан болду деп ойлойм. Эскерте кетсек, 2012-2017 жылдары бул автожолдук жол куруу иштери жүргүзүлүп, транспорт каражаттарынын жүрүүсү камсыздалган. Бирок жол куруу иштери толугу менен жыйынтыкталбагандыктан кыш мезгилинде транспорттук каттамга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мындан ары чек арадагы окуяларды эске алуу менен бирге жолго асфальт төшөө да сунушталууда. Эми долбоор түзүлүп атканда бул шагыл каттамы менен эле курулган ошо автотранспорт каттамы жүрө турган жол болуп пландаштырылган эле. Бирок быйылкы окуялардан кийин ушундай маселе туруп атат. Биз аны транспорт министрлиги менен иштешип жатабыз, сүйлөшүп жатабыз. 2022 жылы Кудай буйруса сунуш берип, муну асфальттоо боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан кийин Баткен облусунун чек аралаш аймактарында жол куруу иштери жанданган. Узундугу 11,3 чакырым болгон Кулунду максат арка жолуна, Аксай Рават жолунун 3 чакырымына жана Чайкана Аксай жолунун 1,2 чакырымына асфальт төшөлдү. Бул жумуштарга жалпы 88 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Максатбек Акылбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.